Баткен облусунда суу чарба тармагында олуттуу иштер аткарылып, мамлекеттик программанын алкагында ири деп табылган 8 суу чарба объектилери каржыланган. Алар Кадамжай районундагы Каракыштак Боз каналында 403,9 миллион сомдук жумуштар аткарылып, канал пайдаланууга берилди. Ал эми Молдонияз каналынын курулушуна 280 миллион сом жумшалып, толугу менен бүткөрүлүп, элге сууга суу берилүүдө. Алсак мамлекеттик программага кирген 8 объект боюнча жакшы иштер бүтүрүлүп, жалпысы каржыланган бөлүнгөн акчанын 4 миллиард 417 миллион сомдук иштер болуп атат. Алардын бир бөлүгү бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Ирригация тармагындагы ушундай эле иштер Баткен районунда да аткарылган. Атап айтсак, Аксай айылынын Бакай участкасындагы жаңы насостук станциянын курулушунун жалпы наркы 55 миллион сом. Учурда объекттин курулушу толук аяктап, пайдаланууга берүү алдында турат. Кудайга шүгүр, биз Аксай эли суудан бир эле Аксай эмес, Бакай эли да бизден Аксайдан жогорку айыл. Андан жогору дагы 200ден ашык гектар жерибиз бар. Ошол жерлер толук суу менен камсыз болот деген ойдобуз. Ал эми Баткен районунун Каратокой айылындагы Ширеш насостук станциясы үчүн 3 миллион 700 миң сомдон ашык акча каралып, 3 комплект агрегат сатылып алынып, эксплуатацияга берилди. Капчыгай айылында 2 миллион 700 миң сомго бааланган насостук бекеттин негизги курулуштары бүткөрүлдү. Суугат жерлерибиз бул насостук станциялар менен суугарылгандыктан биз ушул 13 насостук станциянын 24 агрегатын жаңылоого программа планга киргизгенбиз. Азыркы күндө капиталдык оңдоо иштеринин негизинде Баткен район суу чарба башкармалыгынын карамагындагы 13 насостук станциянын 24 агрегаттын ичинен 17 агрегатын жаңы агрегат алып, орнотулуп иштелип жатат. Сууга суу Лейлек районунда да орчундуу маселелердин бири. Райондун Ылдыйкы аймагындагы Арка массивине өз нугу менен суу чыгаруу үчүн Максат айылына Дюкер курулушунун биринчи этабынын негизинде Кулунду каналынын башкы суу алуу түйүнүндө 95 миллион сомдук жана экинчи этабынын алкагында 217 миллион сомдук жумуштар аткарылды. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.